3-cü жана 4-cü маселенин кароосуна өтөбүз, урматтуу депутаттар. Күн тартибинде 3-cü маселе Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын отчету. Баяндамачы Акматов Алмазбек Шешенбиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы. Чакырылгандар: Бийбосунов Адылбек Качкынбекович, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары. Аманбаев Умитжан Моминович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Шабданбеков Тимур Маратович, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Ошондой эле күн тартибиндеги 4-cü маселе Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 19 июндагы номер 2217/7 Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2023 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын отчету тууралуу токтомунун аткарылышы жөнүндө. Баяндамачы Акматов Алмазбек Шашенбиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 100-чү беренесине жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 11-чи беренесине ылайык эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иш жөнүндө отчету сунушталат. Урматтуу депутаттар, отчеттук жыл ичинде 2023 жылдын 17 мартында эсептөө палатасынын кеңеши номер 01-26/28 токтом менен жактырган 2022-2026 жылдар аралыгындагы өнүктүрүү стратегиялык планынын алкагында каралган иш-чараларды ишке ашыруу боюнча иштер туруктуу жана ыраттуу түрдө жүргүзүлүп келе жатат. Аталган стратегиялык пландын негизги максаттарынын бири мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу, финансылык тармактагы ачык айкындуулукту жогорулатуу жана отчеттуулукту бекемдөө болуп саналат. Ушул максаттарга жетүү үчүн эсептөө палатасы тарабынан эл аралык аудит стандарттарына шайкеш келген финансылык шайкештик жана эффектүүлүк аудиттери кеңири масштабта жүргүзүлдү. Бул аудиттердин жыйынтыгы мамлекеттик каражаттардын башкарылышын терең анализдөөгө жана жогорку деңгээлде көзөмөлдөөгө өбөлгө түздү. Мындан сырткары стратегиялык өнүгүү багыттарына ылайык жыл сайын эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн тиешелүү жылдык иш план жана аудитордук иш план түзүлүп жүзөгө ашырылды. Урматтуу депутаттар, 2024 жылга бекитилген эсептөө палатасынын аудитордук иш планына ылайык эсептөө палатасы пландалган 88 аудитордук иш-чара жүргүзгөн. Алардын жүрүшүндө аудит объекттеринин 1848 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрү камтылган. Анын ичинен бюджеттик мекемелер 1150, чарба жүргүзүүчү субъекттер 351, жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу мекеме жана уюмдар 339 жана башка уюмдар 8. Отчеттук жыл ичинде жүргүзүлгөн аудитордук иштин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан 13,1 миллиард сом суммасында калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен 10 миллиард сом же 66,3% калыбына келтирилген. Отчеттук жылда жүргүзүлгөн аудитордук иш-чаралардын жыйынтыктарында бузуулардын түрлөрү боюнча төмөнкүлөр аныкталган. Биринчи, бюджетти түзүүдө орун алган бузуулардын жалпы суммасы 281,2 миллион сомду түзгөн. Экинчи, бюджетти аткаруудагы бузуулардын жана кемчиликтердин жалпы суммасы 6,7 миллиард сомду түзгөн. Үчүнчү, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтердин жалпы суммасы 4,2 миллиард сомду түзгөн. Төртүнчү, эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулардын жалпы суммасы 1,8 миллиард сомду түзгөн. Бешинчи, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы бузуулары боюнча калыбына келтирилүүгө тийиш болгон суммасы 123,1 миллион сомду түзгөн. Алтынчы, ченемдик укуктук актыларын жана эл аралык макулдашуулардын ченемдерин жол жоболук бузуулар жана коллизиялардын суммасы 1,1 миллион сомду түзгөн. Урматтуу депутаттар, эсептөө палатасы тарабынан 2024 жылы жүргүзүлгөн аудитордук иш-чаралардын эксперттик аналитикалык иштин жыйынтыгы боюнча тийиштүү бюджеттерди толтуруунун кошумча мүмкүнчүлүктүү булактары 88,6 миллиард сом суммасында белгиленген.
Бул сумма финансылык тартип бузуулардын категориясына кирбейт. Бирок айрым иш-чараларды ишке ашыруунун натыйжасында тийиштүү бюджеттерге мобилизацияланчу каражаттар, андан тышкары жүргүзүлгөн аудитордук иш-чаралардын алкагында 29,9 миллиард сом суммасында рационалдуу эмес жана натыйжасыз пайдаланган финансылык жана башка ресурстар аныкталган. Бул өз учурунда чаралар көрүлбөгөндүктөн же белгиленген максатына жетпестен каражаттарды рационалдуу эмес пайдаланган суммалар болуп эсептелинет. Ал эми жол жоболук мүнөздөгү бузуулардын саны 1617 факт аныкталган. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 124-беренесине ылайык эсептөө палатасы тарабынан жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына аудит 2 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт. Отчеттук жылы эсептөө палатасы тарабынан 29 шаардын мэриясынын жана 310 айыл өкмөтүнүн бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына аудит жүргүзүлгөн. 29 шаардын бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзгөн аудит тарабынан калыбына келтирүүгө тийиш болгон 141,1 миллион сом суммасындагы финансылык тартип бузуулары, 123,1 миллион сом суммасындагы резервтер жана жоготуулар аныкталган. Айыл өкмөттөрүнө жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыктары боюнча аныкталган калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулардын жалпы суммасы 960,1 миллион сом. Анын ичинен калыбына келтирилген 869,6 миллион сом. Бул калыбына келтирүүгө тийиш болгон суммадан 90,5%-ын түзөт. Аныкталган резервтер жана жоготуулардын жалпы суммасы 367,4 миллион сом. 2024-жылы жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын жыйынтыктары боюнча аудит объектилерине 560 жазма буйрук, 233 сунуштама жана 5 сунуш жөнөтүлгөн. Аудит объектилери тарабынан эсептөө палатасынын жазма буйруктарын талаптагыдай аткарышына мониторинг жүргүзүү артыкчылуу багыттардын бири болуп эсептелет жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн ошондой эле аудит жүргүзүү процессине түздөн түз тартылган кызматкерлердин өзгөчө көзөмөлүндө турарын белгилей кетүү керек. Отчеттук жылы аудит субъекттерине тарабынан эсептөө палатасына жазма буйруктарын жана сунуштамаларын аткаруу менен 96 кызматтагы адам тартип жоопкерчилигине тартылган. Андан тышкары 6 кызматтагы адам ээлеген кызматынан бошотулган. Урматтуу депутаттар, ошондой эле бюджеттик кодекстин жоболоруна ылайык эсептөө палатасы 2023-жылга республикалык бюджеттин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу социалдык фондунун жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин аткарышына аудит жүргүздү. Аталган аудиттердин жыйынтыктары өз убагында жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Мындан сырткары эсептөө палатасы Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө мамлекеттеринин финансылык контролдоонун жогорку органдары тарабынан өткөрүлгөн биргелешкен контролдук иш-чараларга катышкан. Аудиттердин жыйынтыктары менен отчеттор даярдалып, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына, жогорку кеңешине жана министрлер кабинетине жиберилген. Урматтуу депутаттар, эсептөө палатасы, президенттин администрациясы, жогорку кеңеш, анын ичинде профилдик комитеттер менен тыгыз байланышта иш алып барат. 2023-жылдын ичинде эсептөө палатасынын дарегине Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынан ар түрдүү маалыматтарды жана маалымдамаларды берүү жөнүндө 302 кат түшкөн. Ошондой эле эсептөө палатасы тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын дарегине жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча 56 отчет жөнөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен 101 кат келип түшкөн. Анын ичинде жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча отчетторду жана маалыматтарды берүү боюнча 36 суроо талап, аудит жүргүзүү боюнча 3 тапшырма, кеңешмелерге жана талкууларга катышууга 45 чакыруулар жана башка мүнөздөгү кат алмашуулар 17. Эсептөө палатасынын демилгеси боюнча жыл ичинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин дарегине жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасынын кеңешинин кабыл алынган токтомдору негизинде 25 аудитордук отчет жана корутундулар жөнөтүлгөн. 2024 отчеттук жыл ичинде тиешелүү кароо үчүн эсептөө палатасы тарабынан укук коргоо органдарына аудиттин 9,7 миллиард сом суммасындагы 119 материалы жөнөтүлгөн. Анын ичинен прокуратура органдарына 4,4 миллиард сомго аудиттин 73 материалы, улуттук коопсуздук органдарына 5,2 миллиард сомго аудиттин 41 материалы, ички иштер органдарына 110,4 миң сомго аудиттин 3 материалы жөнөтүлгөн.
Укук коргоо органдары тарабынан кароонун жыйынтыгы менен аудиттин 29 материалы боюнча жазык иши козголгон. Анын ичинен 4 жазык иши сотко жөнөтүлгөн, 6 жазык иши токтотулган, 10 жазык иши боюнча өндүрүш иши убактылуу токтотулуп турат. Ал эми 9 жазык иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары аудиттин 25 материалы боюнча жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Аудиттин 21 материалы боюнча прокурордук көңүл буруу актысы чыгарылган. Ошондой эле 7 кызматтагы адам тартип жоопкерчилигине тартылган. Соттун токтому менен бир адам 3 жылга эркинен ажыратылып, 1 жылга мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө тыюу салынган. Укук коргоо органдарынын тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 15,4 миллион сом калыбына келтирилди. Урматтуу депутаттар, эл аралык кызматташуу жаатында эсептөө палатасы төмөнкү эл аралык уюмдар менен кызматташуу жүргүзөт. Аудиттин жогорку органдарынын эл аралык уюму Интасайы жана анын регионалдык бөлүмдөрү, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аудиттеринин жогорку органдарынын кызматташтыгы, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мүчө мамлекеттеринин мамлекеттик аудиттин жогорку органдарынын жетекчилери. Аталган эл аралык уюмдар менен эсептөө палатасынын потенциалын жогорулатуу максатында 2024-жылы бир катар иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ал иш-чаралар стратегиялык пландоо, аудиттин эл аралык стандарттын киргизүү, эсептөө палатасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана башка максатында жүргүзүлгөн. Отчеттук жылдын аягында эсептөө палатасынын мамлекеттик кызматкерлердин штаттык саны 246 бирдикти түзүп, анын ичинде факты жүзүндө 241 көз ордунда иштеп турган. 2024-жылы ээлеген кызмат ордунан 45 адам бошонгон жана 2024-жылы 76 кызматкер адам дайындалган. Отчеттук жылда 5 кызмат... Алмаз Шашимович, талай этмат эме кылбайбызбы, суроо жооп кылып өтпөйбүзбү? Бул отчет боюнча баарыбыз карап чыкканбыз. Кыскартып эле. Анда урматтуу депутаттар, анда Акылбек Тогузбаевдин сунушун колдосоңор, анда суроо жооп кылып өтпөйбүз, урматтуу депутаттар. Каршы эмессиңерби? Урматтуу депутаттар. Суроо жооп койтайлык, Анда Алмаз Шаршемович, анда биз суроо жооп койтайлык, анда. Колго салган ким макул? Баршы макул, анда Акылбек Тогузбаев сунуш өттү, анда суроо жооп өтсөк, анда биринчи суроо берүү үчүн Талбек Насырбек сизге берилет. Рахмат, Талайт Мумач. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Алмазбек Шашембиевич, мынау сиздердин отчетуңуздарды бүт окуп чыктык. Негизи бул сиздердин ушул аудиттердин кылган иштердин эмгеги деп ойлойбуз. Эми канчалык деңгээлде текшерип, кандай кылып чыгардыңыздар? Бул баардыгын отчетко жазыпсыздар да. Эми ушул мындай иштерде мына бардык тармакта бар экен да, мыйзам бузуулар, ушул акча каражаттарын туура эмес пайдаланууда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, айрыкча Бишкек шаар мэриясында бардык ушул министрликтерде мыйзам бузуулар бар экен. Эми ушундай коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо максатында ушу эсептөө палатасы сиздер кандай иштерди аткарып атасыздар? Алдын алуу боюнча ушундай. Мисалы адам деле ооруса, саламат сактоо министрлигинде ушул оорунун алдын алат да. Эми сиздер ушу эсептөө палатасы ушундай тобокелдиктерди болтуруу максатында кандай иштерди алып барып атасыздар да? Бул биринчи суроом. Анан ушул мына аудиттердин акча каражаттарды ушул туура эмес пайдалануудагы текшерүүдөгү ушул жыйынтыктары кандай болуп атат? Ушул таасир берип атабы? Ушул мамлекеттик органдарга, министрликтерге таасир берип атабы? Анан ушу силер текшерип берип атасыздар да, ушу мыйзам бузуулар боюнча сунуштарды ушу кайсы министрликтерде, кайсы мамлекеттик органдарда мыйзам бузуулар боюнча силер сунуштарды берип атасыздар. Ушул боюнча кандай чаралар колдонуп атат? Ушул таасирин берип атабы? Мындан ары дагы ушундай мыйзам бузуулар боло береби же кыскарып атабы өткөн жылдарга салыштырмалуу? Айтып бериңизчи. Рахмат. Рахмат, Талайбек Насырбекович.
Негизинен биз аудит жүргүзүү маалында жеке эле ошол каржылык бузууларды далилдебестен ошол жердеги мындайча айтканда профилактик иштерди да көп кылабыз. Болгон суроо жоопторуна бүгүнкү күндөгү ченемдик укуктук актыларды, мыйзамдардын өзгөрүшү боюнча биздикилер ошол жерге барганда чогултуп алып, обязательно айтып, бул жер мындай болду, мындан кийин мындай өткөзбөгүлө деп. Бул жерде эми отчетко кирбеген дагы көп мүчүлүштөр болот. Аларды түздөп, тазалап, мындай кылгыла деп анан суроолор да келет бизге ар дайым эле. Биз кеңеште карап жооп берип, кандай түзөш керек, кандай алып барыш керек жөнүндө көп иштерди алып барабыз, мындайча айтканда профилактикалык иштерди. Мен жылга келгенде эле айтып атам, биз ушул каржы бузуулар азайганы биздин жумуштун жыйынтыгы депчи. Анан негизинен бул биздин учетный работниктер, башкача айтканда бухгалтерлердин бат-бат алмашуудан келип чыгат да, бүгүнкү күндө көп мекемелерде мындай тажрыйбасы жок бухгалтерлер көп. Азыркы күндө биз азыр окуп кеткен отчеттун ичинде, силерге берген отчеттун ичинде негизинен жанагы дебитордук карыздарды жашыруу, кредитор карыздарды жашыруу, анан бүгүнкү күндө биз жанагы чоң суммалар бул жерге жазып атабыз. Көп нерселерди учетко алынбай, өзлөрүнүн негизи каражаттарын учетко койбой биз барган жерден бул жер эч мындай жерде жок экен деп ошолордун баарын тактап, бүгүнкү күндө эксперт аналитикасы жүргүзүп, баасын тактап берип туруп учетко алдырып атабыз да. Бул мүчүлүштүк ушу биздин кадрлардын бат-бат алмашынан келип атат да. Жакыркы региондор. Ал эми сиз айткандай жанагы ылдый азайганы биз мурда бир жанагыдай миллиардтарды айтып келчү элек. Биз бүгүн кичине форматты өзгөртүп, ордуна коюла турган сумманы эле биринчи коюп атабыз. Жанагы 13 миллиард деп аныкталган 10 миллиард ордуна коюлбадыбы? Анан берки мүчүлүштөр боюнча биздин аудиторлор, биздин кызматкерлерди биз өзүбүз бүгүнкү күндө Польша мамлекетинин жогорку аудит органдары, анан жана Интасайдын IDI деген мындайча айтканда окуу борбору бар, ошолор менен 3 тараптык келишим түзүп, ошол боюнча биздикилер барып келип, польшалыктар келип бизди окутуп атат баягы эл аралык стандартка. Ошолордун баарын биз дагы ошол биздин субъектилерге жеткизип турабыз. Барганда айтабыз, обязательно баарын чогултуп туруп, бүгүнкү күндө мындай өзгөрүүлөр болуп атат, учетту мындай алып жүргүлө, буягын түздөгүлө деп анан жыйынтыгы менен келгенде бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, кеңеш бар, эсептөө палатасынын. Ошо кеңеште дагы баарын айтабыз, муну мындай кылып түздөгүлө, мындан кийин мындай кетирбегиле деп. Ал эми жыйынтыгын өзүңүз көрбөдүңүзбү? Жанагынча адамдар өзүнчө бир дисциплинар жаза алып атат. Бир адам соттолду, Сүмбүлө айыл өкмөтүнүн башкы бухгалтеры. Анан кийинки жылдарга да келгенде отчетто бар, эми биз баягы билим берүү тармагында да ушу маянадан көп жешет да, мындайча уурдоо фактылары такталып, аныкталып атат да. Бүгүнкү күндө ушу 33 миллион, Бакай Ата районунда 11 миллион, Ош шаарында уксаңыз керек 32 миллион жейилип кеткен да акча. Рахмат, мен сиздердин ишиңиздерге ийгилик эле каалайм да. Анан ар бир нерсе өзүбүздөн башталыш керек. Мына мен деле ушу аткарып билимде иштеп жүргөндө шотный палата келет дегенде наоборот сүйүнчү элем да. Ушу келген бизге текшерүүгө келгендерди айтат элем, бардыгын ачыкка чыгарып бериң. Мен жетекчи катары өзүм билбей калбайын. Ушу болгон фактылардын баарын чыгарып, мындай калыс текшерип бергиле деп суранат элем да. Ошон үчүн мына сиздер бардык нерсени ачыкка чыгарып, азыр кандай күрөш болуп атат коррупция, мамлекет башчыларыбыз, мына УКМК кызматкерлери, камчы кылышчылар кандай мындай катуу күрөш болуп атат да. Ошого сиздер дагы мына эми мурунку кеткен жетекчилерди биз айтпайбыз, мурунку аудиттерди, мурунку шоттун палатанын кызматкерлери жөнүндө эми өткөн нерсени сөз айтпаш керек. Эми мына жакшына кызматкерлериңиз бар команда. Мындан ары ушул алдын алуу иштерин мен мындай суранам да, болтурбоо максатында сөзсүз болгондон кийин гана басып баягы жатып калбай, аны болтурбоо максатында көп иштерди кылсак деп ойлойм. Рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат, бул боюнча иштерди алып барабыз. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Рахмат, урматтуу баяндамачы. Айтсаңыз, мынагу отчетуңузда айыл өкмөттөр боюнча мыйзам бузуулар аз болду, былтыркы жылы. Бир 10 эле айыл өкмөттү берипсиздер бу жерде. Мыйзам бузууларды. Калгандарында мыйзам бузуулар болбоду. Мисалы үчүн мен азыр Баткен облусу боюнча аудиторуңуз бар да. Биздики ошо 3 аймактык бөлүнүш бар. Ош, Баткен, Жалал Абад обласу боюнча аймак бөлүштө бизде бул жерде жетекчи отурат. Кана кимисе мен сурайын дегем. Жооп берип коюңузчу. Кайсыл айыл өкмөттөрдө мыйзам бузуулар көп болду? Мисалы мен ушу Баткен облусу боюнча эле кызыгып атам да азыр.
Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бардыгын окуп берейинби же сизге? Жок, эң орчундуусунан эле көп мыйзам бузуу катталгандарын бир 3-4-өн атап өтсөңүз. Лейрек районунун Кулунду айыл өкмөтү 987, Аха. Катыраң айыл өкмөтү 1.167,1. 1 миллионбу? Я, так айтсаңыз. 1 миллион. 1 миллион. Сумбул айыл өкмөтү 2.035,9. Баткен облусунун Баткен районунан Кыштут айыл өкмөтү 1.111,3, Аксай айыл өкмөтү 1.180,1. Баткен мэриясы 900. Мына болот, жетиштүү ушул жагы. Мына 2 миллион, 1 миллиондон ашык болуп атат да. Ошо айыл өкмөттөрдү мен дайыма айтамын да, ошол окутууну күчөтүш керек. Ошол жерде бухгалтерлардын, жана өзүңүз айтып өттүңүз, эсепчилердин мындай мыйзамдарды билбегендиги. Ошодон башталат да, жана неэффективный, анан бир статьядан экинчи статьяга туура эмес мыйзамды бузуп которуп коюу, негизинен эле аны жеп алды, ичип алды эмес. Ошол сабатсыздыгынын айынан да, туурабы ушунун баары? Аны чөнтөгүнө салып алып кетип калган жок. Мына ушундай мен жыл сайын айтам, айыл өкмөттөрдө ушул эсеп кысап боюнча тийиштүү адистерди көбүрөөк окуткула. Тыйын бөлүнөт сиздерге, туурабы окутуу иштерине. Ушуну бир колго алсаңар деп эле келемин да дайыма. Мына ушудан башталып атпайбы? Мына 2 миллиондон ашык, 1 миллион, бул эмне деген акчалар? Ал топтолуп келсе азыр мына жалпы кеткен республикадагы могу миллион акчалардын суммасын түзүп атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул айыл өкмөттөрдө ушуну күчөтүп, анан эми бир бул жерде баарын эле каматы үйдөн алыспыз. Бир алдын ала мындай эскертмелерди берип, туурабы? Мына сиздер тарабынан бул баягы жаза иретиндеги акыры аягына чейин, жыйынтыгына чейин сиздер көңүл бурасыздар да, жөн эле таап берип койбойсуздар аны. Туурабы? Ошол жыйынтыкка көңүл бурсаңыздар дегим келет. Анан мунугу немени сурайын дедим эле. Капиталдык салымдарга бөлүнгөн акча каражатты боюнча канча укук бузуулар болду, канча миллионго? Сизде барбы? Именно ошо капиталовложение строительство боюнча. Мен муну жөн сурап атканым жок. Областтык укустарды бир жакшылап бир текшербей атасыңар да, жакшы текшерсеңерчи, миллион эмес миллиард акчалар чыгат эле да. Бизге маалымат келип атат. 10%-ын берет экен жанагы утуп алган тиги компаниялар, тендерден утуп алгандар. Анан балекеттин баары мен айтар элем да, ошол өзүңөрдөн баштасаңар депчи. Аны үчүн санариптештирүүгө өтүш керек. Бесконтактный бир эме болуш керек да. Аудитор барып, анан справканы жеңилдетип жазып, жанагы кетирилген справкада кемчилик, коррупциялык махинацияларды жеңилдетип жазып, анан өзү кичине бирдемге тиги оозанып, ушинтип отуруп өлүп атат да. Эгерде чындап аудиттик бир мындай сиздерден текшерүү боло турган болсо, бул 10 эселеп көп чыгат эле да. Мен ошон үчүн мына санариптештирүүңөргө көңүл бурдум. Бир эле бетке 52-нчи бетте эле турат да. Санариптештирүү деген. Ушуну кандай кылып атасыздар? Качан өтөсүздөр санариптештирүүгө? Камилатовна, туура суроо. Биз бүгүнкү күндө ушу санариптештирүү алкагында биз азыр эле айтып өттүк, ушу Айдай деп ушу Интасайдын өзүнүн окуу борбору бар. Анан биздин коллегалар Польша эл республикасынын жогорку аудити менен бул боюнча иш алып барып атабыз. Эми бул биз ошол системага кирип атабыз. Министрлер кабинети түзүлгөн. Анан бара келет болушубуз керек, бирок дагы бир айтып кетчү нерсе, негизи именно ушу капиталдык салымдарды текшериш үчүн бул барып ошол жердеги курулуш имараттардын объемун карамайынча мындай нерселер чыкпайт да. Негизи биздин кээ бир жумуштар обязательно катышып ордунан көрмөйүнчө. Ал эми санарип боюнча бүгүнкү күндө бюджеттин кеткен акчасын казына системасы деле мындай көзөмөлдөп турат. Алар бир дагы тыйынды ары бери кетирбейт, кайсы статья болсо ошо. А бирок биз ошол жерге ордунан барып көп эмелер, каржуулар ордунан табылат да. Анан бирок санарипке кирип атабыз, бүгүнкү күндө алып барып атабыз. Бул эми бир 50% азаябы эле дейм да мен. Ишиңердин эффектиси дагы көтөрүлөбү деп атам да. Анан мунугу мамлекеттик мүлктү башкаруудагы саясатындагы мына финансылык тартип бузуулар жыл сайын эле ушул токтобойт да. Абдан мунугу убактылуу берүү, көп жылга берүү, ал ичиндеги механизмдер коррупциялык. Ушуга дагы бир мындай финансылык тартип бузууларды болтурбоо боюнча алдын ала бир иш чараларыңар барбы, мындай силерде алдын ала
Кандай кылып токтотобуз бул? Себеби азыр мамлекеттик мүлкүбүз абдан көбөйдү азыр, мамлекетке өткөн мекемелер. Туурабы? Ушуга бир мындай системдүү түрдө бир эч жей албай турган, эч бир коррупциялык схемаларга бара албай турган бир схеманы ойлоп табыш керексиздер. Ага сиздер бөгөт коюшуңуздар керек да. Кандай бир иш-чараларыңыздар барбы ушуга? Камила Абдрахмановна, бул боюнча биз алып барып элатабыз ишти. Жылыга баягы биздин мамлекеттик мүлктүн баарын инвентаризация кылып, бул электронный эмесин чыгарыш керек болчу. Биз жылга жазабыз, жазма буйрукту, ушуну ордуна койгула деп. Тилекке каршы бүгүнкү чейин ушу мамлекеттик мүлктү пайдалануу фонду тарабынан мындай алгылыктуу иштер жок да. Анан азыр эле биз отчетто айтып кеттик. Негизинен ушу мамлекет ишканалардын баары эле өзүнүн тапкан баягы прибылынын бир 50%-ын бериш керек болсо бербейт, калып калат. Анан үстү жактан дагы жеңилдиктер берилип, министрлер кабинети тарабынан. Ошондой иштер алгылыктап барбайт да. Негизинен перечин аябай көп чоң мамлекет ишканалары. Бүгүнкү күндө толук кандуу иш алып барып, мындай жетекчилик тараптардан өзлөрүнүн эмесин аткарбай атат да. Биз аны жазып эле баарын берип атабыз ушул. Аткарбай жатат да. Канчасы неэффективный жатат. Болсо дагы кол ирисине тартып, бул кагазга бирди цифраны көрсөтүп, жеңичинен бир цифра менен тиги жанагындай схема түзүп алып туруп байланыштар абдан күчөдү да. Бизге жетет маалымат, бирок аны далилдей албай атабыз да. Счетный палата турат далилдеп чыга турган депчи. Ошон үчүн ушу боюнча менин сунушум. Мына биринчи, мына капиталдык салымдар беренеси боюнча ким сизде аудиторлор? Жалпы бөлүп алып карайбы? Ушу боюнча суроом бар эле. Табылдыбы былтыркы 24-жылгы строительство боюнча жеп койгондору? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Азамат Раматилаев. Жалпысынан курулуш боюнча ашыкча жазуулар 455.648.400 сом акча каражат аныкталган. Анын бүгүнкү күндө 383.966.000 сому бюджетке кайтарылып берилди. Кайра ордуна коюлду дейсиңерби? Бүгүнкү күндө 71.682.000 сом ордуна коюлду элек. Мына бул эми бул табылганы да табылбаганы абдан көп да дагы. Сапатсыз курулуштар абдан көп экен. Мына биз кыдырып көрүп атабыз. Акча абдан жазып алган, бирок курулуш өтө сапатсыз да. Анан эки жумушчусу жок бир жасалма бир компаниялар тендерден утуп алат. Анан Өзбекстандан эле жумушчулар да временный да убактылуу алып чыгып иштетип, анан сен айтпай барып калсаң жумушчусу жок, же прорабы жок, иш токтоп, жылдап мамлекеттин акчасы кумга сиңгендей. Анан шаштырганыңда эптеп сапатсыз, арзан баага бүтүрүп эптемей заман болуп атат да. Мына именно ушул капиталдык салымдар беренеси, салымдар боюнча финансылык укук бузуу, финансылык тиги бузуулар абдан көп да. Финансылык бузууларды көбүрөөк карашыңар керек. Анан мына цифраларыңар өтө чоң эмес силердики. Мындан да бир 5-6 эсеге көп болуш керек. Көбүнчөсүн айтылбай калат экен да, жазылбай калат. Кээ бир жерде мындай сүйлөшүүгө барып койушуңар мүмкүн. Ошон үчүн мен санариптештиргиле эле дегеним ошодон болуп атат да. Силерди коррупцияга малынбасын деп мына мыйзамдарыңарды жакшынакай кылып бердик. Тиги каржыдан булар кем каржысын кененирээк бассын деп. Мамлекет силерге шарт түзүп атат да. Ошон үчүн көбүрөөк таап чыгышыңар керек да, моундай финансылык бузуулардычы. Жалпысынан 1 миллиард 404 миллион аныкталган өзү. Бунун ичинен ошо бюджетке кайтарыла турганын айттым да мен сизге. Негизи финансовый нарушение, бухгалтердик нарушение баардыгы кошулуп 1 миллиард 404 миллион аныкталган. Кайсы облустарда көп болуп атат? Бул 7 областтын баардыгында эле бирдей эле. Бирдей эле. Эми ушул областтык ушул курулуш иштери боюнча жанагы УКС деп коебуз го. Ушуларды бир жакшыраак текшергилечи. Мен ушу Баткен облусун суранат элем да. Мага жеткен маалыматтар боюнча ошол жерде иттин өлүгү бар. Жатат да. Анан бир күн мына азыр Батмуну айтып чыктык эле. Бул Батму ички аудит Минфин кармаган 18 миллиондон ашык акча менен. Кармаса Билим берүү министрлиги иштен кетти деп эл ызылдабасын деп чыгарып койду. Кайра эле ошол ректор барып 18 миллионду жесең иштей берсең болот экен кайра барып. Кайра барып иштеп атат. Бул эмне деген? Нонсенс, карабайсыңар ушул. Ички аудиттер да силерге карайт да, туурабы? Барып туруп. Жок, Минфиндеги эми ошолордун ишин дагы мындай көзөмөл кыла аласыңар да. Көзөмөл кыла аласың. Ошо да көзөмөл кыла аласыңар да. Анан 18 миллион бир окуу жайдын ректору эми мыйзамсыз оңго солго буруп, мыйзамды статьяларды бузуп иштетип иши мүмкүн ал. Жанагы студенттердин акчасы экен анын көпчүлүгү. Контракттар.
Анан ошол ректор кайра барып иштеп атат да. Мен мына кече барып өзүм угуп, мен айттым, бул министр деген азыр министр деген жаңы болду эле, келбей жатып ушуга окшогон мындай мамлекеттин аброюна көбө жаба турган ректорларды кайра ордуна коюп атат да. Мен ошо министр мырзага айтат элем, ушуга тез арада сиз дагы бир кийлигишип бериңизчи ушуга. Мына эсептөө палатасы силерде рычаг көп да. Эмне үчүн ал кайра кызматына келип калды? Анда башка ректорлор айтат, анда 15 миллиондон жей берели, анда кайра иштей берет экенбиз депчи. Эмнеге тиги аны биз депутаттар парламентте алып чыккан жок, аны Минфиндин ички аудити таап чыкканы. Ал факты менен УКМК мына тиги аны тастыктаган маалымат. Анан кайра барып ректор иштеп атат. Бул эмне деген? Бизде мамлекет барбы же жокпу бизде? Ошон үчүн мына ушундай алишемдиктерди сиздер абдан рычаг чоң. Ушуларды карап бериңиздер. Мен отчетуңуздарды неме колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Алмаз Шашенбеевич, азыр эле Камил Абдыразактын айтып кетпеди. Бүгүнкү күнү ошол капиталдык салымдар боюнча курулуштар Кыргызстан боюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канча деген курулуштар курулуп атат да. Ошонун сапаттары кандай болуп атат? Сиздер ар бир бүткөн объектини кийинки жылы текшересиздер да. Кандай болуп атат ошонун сапаттары? Негизинен эми бул ар бир курулуш бүткөндө сиздер өзүңүздөр билесиңердер, ошол негизи заказчик тарабынан технадзор деп коебуз да. Алар өзүлөрү тандап алат мындай күчтүү курулушчулардан. Алар ошол процесс башынан баштап имаратты бүткүчө алар контролдойт. Жанагыдай лабораторияга апарып, ар бир куйгон бетонун кадын баарын. Ал жагынан карайбыз. Биз бул ошол технадзордун лаборатория аркылуу эметкенин биз кабыл алабыз. Бирок негизинен биз көбүнчө ушу объем жагынан иш алып барабыз да биздин курулушчулар. Анан керек болуп калганда, мисалы үчүн жолдорду эметкенде биздикилер барып крен алып кадимкидей лаборатория өткөзөт. Эми өчүлүштөр жазылат, бирок бүгүнкү күндө оңунан кетти деп айтсак болот. Мурун начар эле негизи айтканда. Бүгүн кичине оңолду, баары так жакшы иштеп келатат. Ал жагынан эме жок. Эми Алмаз Шашенбеевич баягы жакшы курулуштар болуп атат. Ошолордун сапатын мына сиздердин ошол аудиторлор, ошо территориальный жетекчилер көзөмөлгө алып, ар бир курулуштун кийинки жылкы бүткөндөн кийин кандай курулуп атат, ошону бир өзүңүздөр көзөмөлгө алсаңыздар, кийинки дагы курулчу курулуштардын сапаты жакшы болот да. Бүгүн буга чейин билебиз эми 20-21 жылга чейин кандай курулуп келген. Андан кийин азыр ар бир ошол көл боюнча деле курулуштардын баарын көзөмөлдөп атабыз, барып атабыз, кыдырып атабыз. Акчасы кандай бөлүнүп атат, кандай болуп атат. Мурда 1 миллион, 2 миллион сом жылына бөлүнсө, быйыл кийинки жылдары болсо толук 1 жылда бүтүрөбүз деген ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. Бардыгы аракет кылып иштеп атат. Бирок ошонун сапатын сиздер барып текшерип, көрүп, туура эмес жерин туура эмес деп айтыш керек да. Баягы туура эмес болсо дагы көз жумуп сүйлөшүп чечишип албай. Анан бүгүнкү күндө Минфиндин орун басары отурат го дейм бул жерде. Сиздерден бөлөк дагы мурда ар бир министрликтерде ички аудит бар эле да, өздөрү текшерип, ар бир министрликти, ар бир жетекчиликче. Бүгүнкү күн ошол Минфинге өздөрү баягы аудитор деп топтоп алып, өздөрү берген акчаны ар бир министрликтен өздөрү текшерет экен да. Мисалы үчүн Минфин, Минтранс, Минэконом бардыгы эле бирдей министрлик. Анан ошол туура деп эсептейсизби же туура эмеспи? Ошону айтсаңыз. Бул боюнча биз жылыга ушу каржы министрине барганда да өзүбүздүн оюбузду айтып келебиз. Негизи ички аудит кызматы ар бир министрликтин өзүндө болуш керек да, ошо министрдин карамагында болуп, ички учет оперативдик иштерге кийлигиш ошол министрдин карамагында кандай мүчүлүктөр болуп атат, тез ошону устранять эткенге жылдык отчетко чейин. Ушундай кызмат болуш керек да. Бул мурда ар бир министрликте бар эле, анан кийин ошол министрлерди алып Минфинге чогултуп койду, бирок кайра эле ошол министрлерге берсе, ар бир министрлерге бир топ жеңилдик болот эле да, өзүнүн ичиндеги майда барат иштерин кандай түздөп убагында мындай реакция кылганга. Негизи бүгүнкү күндө мыйзамга кичине каршы иштеп атышат. Эми ошону Алмаз Шашенбеевич, сиздер сунуш берсеңиздер, биз дагы айтып, ошол бүгүнкү күнү
кабинет министрinin төрагасына президентибизге кайрылып, бул эме туура эмес, ишти туура эмес деп эле айтыш керек да. Мына бүгүнкү күнү Минфинге жыйнап алышты өздөрүн. Алар болсо ар бир министрликке барып, министр өздөрүнүн бөлүп берген акчасын өздөрү текшеребиз дейт. Bir ministr баягы укчусу бар, укпачысы бар, туура эмес иш болуп атат да. Мына эсептөө палатасы, сиздер барсыздар, аудиторлор бар, инспекторлор бар. Сиздер ошол президент менен жогорку кеңешке, бүгүнкү күнү жогорку кеңешке түздөн-түз баягы отчет берчи, бизге баягы караштуу институттун бири сиздер да. Ошон үчүн сиздер да сунуш бериңиздер. Ошол бүгүнкү күнү Минфинге топтоп алган аудиторлорду ар бир министрликке мурдагыда кандай болсо өздөрүнө берип, ички аудитор кылып өздөрүнө жибериш керек да. Анан Минфинге топтоп алып эле ал жерде эмне иш кылып атат? Айтсаңыз, бүгүнкү күнү аудиторлоруңуз эмне иш кылып атат? Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, биз азыр биринчиден борборлоштурулган бухгалтердик эсеп программасын киргизип жатабыз. Ушул бардык Кыргызстан, биздин мамлекетибиздеги бардык бухгалтериялар бир программада жүрөт. Ошол программанын алкагында биз электрондук аудит деген модулду киргизип атабыз. Муну дагы ошо санаптештирип, мына жер-жерине барбай, ошол жерден эле карап тура турган депчи. Ушундай жумуштар жүрүп атат. Канча штат бар бүгүнкү күнү? Канча штат иштеп атат сиздерде? Менде азыр маалымат жок, эми сизге кийин жазуу Аны ким көзөмөлдөйт? Орун басары сиз көзөмөлдөбөсөңүз, министр көзөмөлдөбөсө, өздөрүнчө эле түзүп алып, анда текшерип жүрүшөбү? Жок, көзөмөлдөө. Эми канча штат бар экенин билбесеңиз, сиз орун басары болсоңуз, жыйын өтөсүңөрбү? Астактап беребиз. Ошол боюнча Алмаз Шешенбевич, сиздер сунуш бериңиздер, биз дагы жогорку кеңештин эмесинен карап, кабинет министринин төрагасына сунушубузду берип, кайра мурдагыдай калыбына келтиришибиз керек да. Рахмат, биз толук кандуу маалымат анан сунушубузду берели жакын арада. Кызмат боюнча. Сиз канча штат бар, ошону тактап бериңиз мага, кагаз түрүндө берип койсоңуз. Жарайт. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Эргешев Бекмурза Аскарбаевичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Алмаз Шешенбиевич, айтсаңыз, мына ал жерде өзүңүздүн баяндамаңызда турат да, 2024 жылы 88 аудитордук иш-чара өткөрүлгөн дейт. 23 жылга салыштырмалуу 7 аудитке көбүрөөк дейт. Чечим элеп берсеңиз, кандай иш-чара? Же министрликтерби, же кандай, эмне деген иш-чара? Жок, Бекмурза Аскарбаевич, биз жылдык иш планды, аудитордук иш планды бекитебиз. Бирок тилекке каршы бизде баягы кээде тартыш болуп калат, кээ бир министрликте көбүрөөк күн талап болуп калат бул аудиттикке. Анан кээ бир министрликтер жыл аягында бүтпөй, кийинки жылга өтүп калат да, переход жашып, кийинки жылдын отчетуна кирип калат. Анан биз чоң бюджет бар министрликтерди жылыга текшергенге, аудит жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Ал эми анча-мынча чакан ишканаларды болсо 2 жылда бир барганга, анткени өзүбүз айтып кеткендей азда бизде 186 инспектор бар. Биз мындай физически дагы жетишпей атабыз, анткени өзүңүздөр билип атасыздар, мынакей бюджет кандай өсүп атат, канча жаңы ишканалар түзүлүп атат, а биздин штат ошол боюнча эле болуп атат да. Демек, мына 7 аудитке көбүрөөк дегениңиз, демек көбүрөөк текшерипсиздер да, туурабы? Иш-чара көбүрөөк болгон. Мен айтайын дегенде, мына бул жылда барат, аудиттер жылда текшересиздер. Бирок бул кайсы жылдан баштап, буга чейин 2 жылда бир текшерет элемсиздер да, туурабы? 2 жылда бир барат эле. Жок, азыр айтып кеттим го, мисалы үчүн бюджетти, соцфондду, мамлекеттик камсыздандыруу фондун, мамлекеттик мүлктү пайдалануу фондун биз жылга текшеребиз. Анан бөлүп коеюн. Мен ошо аткаруу бийлигинде иштеп келгем да. Мен билгенде 2022-ге чейин бизге 2 жылда бирден аудит келет эле. Кийин жылына бирден келип калды да. Себеп, муну сиздер өзүңүздөр өзгөртөсүзбү, же мыйзамбы, же нен токтомбу? Айтып бериңиз. Бул жергиликтүү бюджеттерди биз 2 жылда бир жолудан кем эмес деп жазылган. Мурда болсо жылга барышыбыз керек болчу. Бюджеттик кодекске жазылып. Түшүндүм. Анда бул сизден, сиз чечет. Биз чечебиз, ооба. Анда менин мына ошо айтып атпаймынбы, мен жергиликтүү ошол
бийликте иштеп келгем, өзүм ошо муниципалдык тармактачы. Айтайын дегеним, мисалы үчүн ушундай тармактар бар да, чарба. Күз, кыш деп, баягы 2 жылда да, мисалы үчүн ал октябрда башталат сезон, кайра мартта бүтөт. Ошолор баягы жылга туура келбей калат да. Ушуларды демек сиз мындай 2 жылда бир деп өзгөртсөңүз болот экен да. Болот, ал Буга боюнча эмне бериш керек? Эмне түрткү болуш керек? Ал мэриядан болуш керекпи, же ишканадан болуш керекпи, эмне? ишканалардан сунуш түшсө биз аны мисалы үчүн билим берүү тармагында деле ушундай болуп атат да. Бул баягы окуу жылы деп коет. Жайдан баштап жайга чейин. Демек анда тигилер дагы могу азыр түз эфир болуп атпайбы? Угуп атышса керек, мен ойлойм, эгер кызыктар ошо жетекчилер болсо, себеби бул менин өзүмдүн башыман өткөн. Мына 4 жыл ошо жетектеп келдим бул жака. Ошондо бизде кыйын болот эле да. Себеби келген аудиторго түшүндүрүш кыйын эле да. Туура ал мыйзам чегинде. Себеби бир чөнтөк деле иштетесиң да, бир чөнтөк. Ал ишкананын акчасы бир чөнтөк. Болгону ошо сен жок, мына статьяда мынага жылдыргансың деп күнөөнү кое берет да. Себеби ал чарбада ар кандай мындай учур болуп калат да. Бирок ошол эле акча башка жака жылган эмес. Ал көрсөтүп берип атат. Ушундай болуп калды эле, ошонун негизинде аны дагы бизде тек совет бар. Бир жалгыз адам жылдыра албайт жетекчи. Ошо тек советке салып туруп, мисалы үчүн бүгүнкү күндө көмүр керек. Көмүргө жылдырып коет. Же электр энергия керек. Ушундай кылса, ушул нерселерди мыйзамдаштырса болотпу? Же болбосо сиздерде ушул болду, баягы статьяга чыкты, бул күнөө деп эсептелинеби? Негизи бул өзү бюджеттик кодексте жазылып калган да. Эгер бир статьядан экинчи статьяга кетсе, бул нецелевой деп сиз жакшы билесиз. Анан сиз айтып өткөн мүчөлүштүк биз ушу финанс министрлигине сунуш берип эле келебиз. Бүгүнкү күндө жанагы товардык ченемден ашык деп сезонго алган көмүрдүн кийинки жылын эсептеп тияка деп мындай мүчтөр бар. Ошону Минфин регулировка кылса, регулировка кылып жанагы буйруктарын өзгөртүп киргизсе, биз аны кабыл алабыз андай укук ченемдерди. Мына эгер ушулда мыйзамдарга ушуну өзгөртүп киргизип жеңилдетпесек болобу сиздерге, мисалы үчүн? Болот. Мен ойлойм да, көбүнчө бул деген баягы жөнөкөй, эми ал жетекчи деп ишара. Ал чынында эле. Анан баягы бир жасабаган нерсесине кээде күнөөлүү болуп калат да. Ушуну мен айтайын дегеним мүмкүн. Ушуну дагы бир эске алсак, сиз сунуш берсеңиздер, мүмкүн ушуну жеңилирээк болот да. Мен учурдан пайдаланып ушуну айтат элем. Андан сырткары, мына өзүңүз билесиз, бир 6-7 ай болду же кайсы мурунку Ош шаарында сиздин кызматкериңиз баягы сый акы менен кармалды деп неме болду эле, бирок ал жала деп атат да. Кандай болуп атат ушунун тагдыры? Эми бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Биз дагы ошол бүт материалдар алынган катары кеңештен да өтө элек. Биз күтүп атабыз, качан жооп берет, кандай болот. Бирок сотко жете элек, териштирүү да сих пор жүрүп атат. Өзүңүздүн көз карашыңыз, оюңуз, Эми бирдеме айтыш кыйын го. Биз болсо өзүбүздүн ишти алып барып атабыз. Сиздин колуңузда иштеген да, кызматкериңиз да, билесиз да канчалык деңгээлде. Агандай ишке барбагыла деп атабыз. Биз бүгүнкү күндө биякта дагы отурат укуктук ГКМБ тараптан дагы өзүбүзгө бир штатты сурап алдык. Бизге прикомандировать этип берди, иш алып барылачы. Ушул жактан келип дагы биз чогулуш кылып айтып атабыз. Эми баардык адам бирдей эмес экен да, кээ бирөө ушундай кызыгып кетет экен. Алар да кармалуудук. Ош шаарында бир могул жерде мен отчетуңузда көрдүм да, бир гана ушул билим берүү баягы тармагын гана бизде Ош шаардык билим берүүнү гана көрсөтүптүр. Ошол гана нарушение болду же андан сырткары дагы нарушениялар чыктыбы? Бул Ош шаарында билим берүү тармагында биз билим берүү министрлик тарабынан барып, жанагыдай акча уурдоо аныкталды. Ал эми Ош шаарынын текшерүүсү боюнча бүгүнкү күндө кеңештен өтө элек, анткени материалдар укук коргоо органдарында болуп атат да, бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп атат. Ошон үчүн биз да токтотуп койдук убактылуу. Бүтө элек биз. Ооба. Негизинен окуп чыктым, отчетторуңузду бүт баары жок, баягы цифралар менен да бул биз адам баласы бүт баарында эми ар кандай баягы адашуулар болот, түшүнөбүз. Мына жогоруда биздин кесиптештер да жакшы сунуштарды берди. Мен мына айткан ушул өзүм баягы жон тери менен сезген ушуну дагы бир колдон келсе, баягы сиздин колуңузда экен 2 жылга ошого окшогон чарбалардычы, может өзүңүз буйрук чыгарасызбы же ушундай кылып берсеңиз, буларга жеңил болот эле. Себеби 2 жылда барабы, 1 жылда барабы, баары жооп берет ал. Ошол кылган ишине. Себеби ал ошо күз кыш болгон үчүн ошондой сезон болуп калат да, көбүнчө кыйналган учурлар болот да. Ушуну эске алсаңыз, негизинен мен сиздин баяндамаңызды колдойм. Рахмат.
Сиз менен иш алып баралы, бул боюнча да келип кандай сунуштар болсо. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Нарматова Надира Разимовнага берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен эсептөө палатасынын отчету боюнча быйылкы жылды жыйынтыгы менен 24-жыл жыйынтыгы менен ошол мыйзам бузуучулукка жол бергендиги боюнча канча жетекчи укук коргоо органдар аркылуу жоопкерчиликке тартылды? Же тартылган жок? Надира Разимовна, Конкретный фактыларыңыз барбы? ооба, азыр эле айтып Канча кеттик эле. суммада? Негизи Сүмбүл Айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси бухгалтери 3 жылга эркинен ажыраган, ошол жерде акча уурдоо боюнча. Анан дагы бизде баягы азыр эле айтып кеттим эле 65 кызматкер жазасын алышкан, тартип жазасын. 6 кызматкер жумушунан кеткен, бул боюнча список десеңиз сизге берели. Жок, отчетуңузда ал маалыматтар турат. Мен сизден жанагы эң крупный суммадагы мыйзам бузуучулуктар болуп, ошолор аныкталып, анан укук коргоо органдарына тапшырылып берип, жоопкерчиликке тартылгандар жөнүндө сурап атам да. Мен анын отчеттон окудум, мыйзам бузуучулардын тизмелери боюнча. Тизмесинин кереги жок мага. Бүгүнкү күндө эң эле чоң мындай каражат уурдоосу ушу азыр эле айтып кеттик эле, Ош шаарынын билим берүү тармагынан аныкталды. 23 миллион сом келген. Ал эми Талас областы боюнча Бакай Ата районунан, ал жерде эле ошо билим берүү тармагынан району деп коебуз. Ал жерде дагы 11 миллион сом уурдоо катталган. Бүгүнкү күндө биз укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Ал боюнча иштер жүрүп атат болуш керек. Териштирүү иштери. Ошо Ош шаарындагы 23 миллион боюнча кимдин күнөөсүнөн ашыкча акча алып атышат? Ошол район Гарононун башкы бухгалтери аркылуубу, же мектептердин директорлори аркылуубу? Ушул Гарононун башкы эсепчиси менен ошол жерде иштеген бухгалтериядагы кызматкерлердин күнөөсү болуп атат да. Кээ бир адамдарга ашыкча жазган, кээ бир баягы убактылуу оорулуу адамдарга дагы анысын жашырып жазып, дагы мындай личный карточкаларды ачып, ошолорго которуп, ошондой жолдор менен уурдоого катталган да. Ошол айыбы мойнуна коюлганбы? Коюлуп, кол коюлуп, бүгүнкү күндө териштирүүдөр жүрүп атат. Фамилиясын айта аласызбы? Главный бухгалтери ким эле? Ош. Аскарбекович. Саламатсызбы, урматтуу Данияр Армекович, урматтуу депутаттар. Былтыр Ош Гаронодон действительно чоң 32 миллион чыккан. Чоң цифрада 32 миллионбу, 23 миллионбу? 32 миллион, Бакай Ата менен 11, Азыр сиз 23 дедиңиз да, жана айтканыңызда 32 деп айттыңыз. Азыр 23 деп айт, мага жооп бердиңиз. Ошто 23, Бакай Атада 11. Экөөнү бириктирип айттыңыз. Бириктирип. Болду, түшүнүктүү. Бул просто мындай явно хищение болгондо, наглое присвоение өздөрүнүн карточкаларына необоснованно начисление кылып, банкоматтан обналичивание кылышкан. Финансовый работниктер, мектептин директорлору, зав Гароно, экономический работниктер өзүнчө группа түзүп. Мен түшүндүм. Фамилиясын айта аласызбы, ошо Гарононун фамилиясын? Фамилиясын азыр жатка билбей эткем, зав районо. Башкы бухгалтеринин зав районосун. Энди жанымда жок экен фамилиясы. Себеби бул 24-жылдын жыйынтыгы менен болуп атат да. Ошондой болгон болсо анда мен мага жеткен маалымат боюнча Ош шаарында Гарононун башкы бухгалтерлери иштеп эле жүрөт. Ошончо нарушение кетирген болсо, далилденген болсо, тастыкталган болсо. Укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген, эми ал жактан жыйынтык чыгат го, Надира Разимовна. Түшүндүм. Мен жанагы капиталдык салымдар беренеси боюнча туура эмес иштердин жүрүшү жөнүндө Камила Абдыразаковна суроо берди.
Мен ошо сурооду сиздин берген жооңарды угуп отуруп канаттанбадым да. Мен ошону кайра улап кетким келет да Камил Абдыразаковдун сунушуна. Мисалы, бир мектепте азыр каржы министрлиги да отурат. Тендер өткөргөндө ПСД даярдалганда конкреттүү түрдө мисалы 100 миллионго каражат менен ПСД даярдалган болсо, тендерге коюлганда ошол бир 70-80дин айланасында утуп атат да. Анан ошол 70-80 миллион каражат менен бир мектеп курган болсо, ошол автоматтык түрдө 20 миллиондук сумма ошол долбоордун аткарылышына зыян келип атат, аз суммага уткандачы. Сиз ошол каражаттарды эсептөөнүн башында турган кызматтын жетекчиси катары сиз ушуга ынанасызбы? Тендерден эң аз койгон адамды уттурабыз дагы 100 миңдик долбоорду 80 миңге утуп алган адамга утуп чыгып атат. Ошондо толук кандуу долбоор сапаттуу аткарылбай атат да. Анан текшерилгенде сөзсүз түрдө сапатсыз болот. Ошол 100 миллиондук объектини 80 миллион менен жеткирем деп каражатты сапатсыз материалдар менен каржылайт дагы, мектептин сапаты начар бүтөт да. Анан 5 жылга жетпей кайра капиталдык ремонтторду талап кылып атат. Ушул процедураны сиз туура деп эсептейсизби? Надя Разимовна туура суроо. Каражат маселеси боюнча айттың да, эми курулушка ал беркилер өздөрү жооп берет. Ушул система өтө туура эмес болуп атат да. Бул өтө өкүнүчтүү. Мисалы биз депутаттар конституциялык укугубуз бар, өкүлчүлүк милдетибиз. Өкүлчүлүк милдет деген биз шайлоочулардын берген наказдарын аткарып, элдин атынан жогорку трибунада айтып, сунуш кылып, анан ошол аткаруу бийлик аркылуу аткарылышына көзөмөл салабыз да. Бул биздин түздөн түз милдетибиз. Ошол эле мезгилде башкы заказчы катары Минстрой, мурдагы Госстрой бир эле мезгилде өздөрү башкы заказчик болушат. Тендерди өздөрү өткөрөт. Кайра технадзор дагы өздөрүнөн болот. Анан кийин ушул жерде кайнаган коррупция жатат да. Анан биз барып мыйзамдын аткарылышын, ошол каражат бөлүнгөн каражаттын аткарылышын көзөмөлдөп койсок, бизди бөчөкө кылып жаман көрүшөт. Себеби киргизбегиле деп. Себеби мен жакында ушул башыман өттү. Биз барып көзөмөлдөп турган жерде уурулук да жок. Эч ким доляга баары бир отурат алар, биз билебиз. Тендерин өткөргөндө эле доляга отуруп алат экен. Биз жана өзүбүз да жебей, бирөөгө да жедирбей, бөчөкө болуп коргоп, сапаттуу детсадты же сапаттуу мектепти бүтүртүп берели десек, биз ошон үчүн жаман көрүнөбүз дагы, кирбесин депутаттар, көзөмөлдөбөсүн дейт. Эмне үчүн биз өзүбүздүн эмгегибиздин сапаттуу кылып бүтүртүп, элге тапшырып бергенге биз кызыктар болбошубуз керек. Биринчиден биз коррупцияга бөгөт коебуз карап турсак. Экинчиден ошол жерден сапаттуу мектептин бүтүлүшүнө биз бирден бир салым кошуп атабыз да. Мына мен жакында эле Ноокат районунда жаш жеткинчек деген балдар бакчасын тендерди өткөрүшүп өздөрү карап атышты. Өздөрү курат, өздөрүнөн технадзор болот. Технадзору түнүгүн ошол жерде кошо жүрөт. Анан мектептин, бала бакчанын сапатын барып карасаң, аткана, малкана сыяктуу акыбалда турат. Кайдагы эшиктерди койгон, дубалдарыны бир тегиздеп, нормальный штукатурка кылган эмес, башка кылган эмес. Ошол жерден мен айыл өкмөттү, акимди бүт бардыгын өздөрүн катыштырып, аким акты түзүп, анан бир ай срок бердик, кайра баштан дубалыны көчүрүп, шыбап, кайрадан краскалап, биринчи, экинчи этаждагы эшиктин баарын алмаштырды. Ошондо бул уурулук кылган үчүн алмаштырды да, болбосо каякта каражаттан табат эле. Өзүнүн күнөөсүн өзү мойнунан алып атат да. Ушинтип биз мамлекеттин каражатын, берген бюджеттин каражатыны сарамжалдуу пайдаланбай, биз ысырапкерчиликке жол берип атабыз да. Ушул маселеде сиз ошол мамлекеттин бюджетинин акчасыны көзөмөлдөп, ошол жерге сарамжалдуу пайдаланышына жыйынтык чыгарып берүүчү эсептөө палатасы болуп атат да. Ушунда сиздин жекече көз карашыңыз кандай болот? Кандай кылсак биз ууруларды токтотобуз? Кандай кылсак ошо коррупциялык схеманы токтотобуз? Анан жең ичинен сүйлөшүп алат экен дагы. Учетный палатадан барганда айыл өкмөт болобу, башкасы болобу, жөнөкөй ишкана болобу, бардыгы эптеп сүйлөшүп
өзүнүн кетирген катачылыктарыны жаап, жашырып, ошол барган текшерүүчүнүн ыраазы кылып кетиргенге аракет кылат экен. Бул факты да. Бул сизге да белгилүү, коомго да белгилүү, бардыгына белгилүү. Счетный палата келетат деп, атайын кабинетин даярдап, ошонун көңүлүн алып, ыраазы кылып кетириш үчүн өлүп кетет экен айыл өкмөттөр. Анан ошону бир жыл кетирген каражатын толтура албай, дагы бир экинчи нарушенияга барышат экен. Ушундай системага биз бөгөт коюшубуз керек да, жөн эле отчет угуп коюп, колдоп коюш оңой эле, себеби жазган цифраңарга өзүңөр жооп бересиңер. Ага жооп бериңчи. Урматтуу депутаттар, бул жерде дагы 3 депутат жазылыптыр. Мына уже 40 минуттан ашып биз карап атабыз. Сондуктан уруксат берсеңиздер, макул болсо Алмазбек Шашибевич ордуна отуруп эле жооп берсе, себеби кээде биз ар бир аудиторго тийиштүү маселелер болуп атат да, ошондуктан баягы кагаздарды Майли, ордуна отура берсин, мейли. Ордуңузга отуруп эле жооп бериңиз. Ошон үчүн Данияр Эрмекович, бул өтө бир айыкпаган оору болуп атат да, бул коомдун оорусу да, азыркы мен айткан нерсечи. Ошол өздөрүнүн жасаган иштери билинип калат деп, жогорку кеңештин депутаттары өздөрү эмгек сиңирген курулуш объектилерге кирбегиле деп киргизбейт. Жооп бересиздерби? Надя Разимовна, бул боюнча биз ар жылы сунушубузду берип келебиз. Ушу мамлекеттик сатып алуу мыйзамына бир топ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Эми бул курулуш иштерин сиз айткандай эми баягы курулуш материалдарынын ар кайсы чыгаруучулардын ар кандай баалары болот экен. Кээ бир чоң курулушчулардын өзлөрүнүн кыш чыгарган заводдору болот экен, арзаныраак алып. Анан бирок жанагыдай ПСДнын эмесин өзгөрткөнгө эч укугу жок эч кимдин. Бирок ошол эле ар кайсы баада алынган материалдарды бул лабораториядан өткөзгөндөн биз аны мындай эме катары кабыл алабыз да, анан эми биз жана айткандай кылып керектүү жерлерин өзүбүз беребиз. Ал жазылып атат. Анан ушуну мен сиздерге дагы айтып кетет элем, ушул мамлекеттик сатып алуу жагын может мыйзамды жокко чыгарабыз, ушундай мүчүлүштөрдү жоюш үчүн. Бул жагын карап көрсөңүздөр, как биз сунуш берип эле келебиз, жылга ушуну может кереги жокпу депчи. Анан эмнеге бул жоюлбай атат билбейбиз. Ушул сатып алуу жагынан көп мүчүлүштөр, биз ошол мыйзамдын бузулушун ушундай көп жазып келебиз, ушу сатып алуу жаатындачы. Тендерди жок кылыш керек да. Тендерди жок кылыш керек. Баса болбойт. Тендерди жок кылып туруп, бир 5 жакшы күчтүү базасы бар курулуш компаниялардын кимиң болсо утуп ал деп туруп, чучугула койсо ошол утуп алып туруп жумушту жасап бериш керек. Ошо 100 миллиондук объектиби 100 миллиондук каражатты түз сарптап, сапаттуу имаратты бүтүрүп бериш керек да. Туура айтамбы? Тиги эме тендер деп ушундай да. Жана мен жогоруда айтканда автоматтык түрдө 10 миллион, 20 миллион, 30 миллионго чейин жоголуп кетет. Анан сапатсыз имарат бүтөт. Ал ошого жеткирем деп, анан колунан келишинче начар сапатсыз материалдарды алганга аракет жасайт, эптеп жалтыратып коет. Аны 5 жылдан кийин кайра капремонт жасайсыңар. Ошон үчүн менин сунушум эсептөө палатасынын отчетун мен колдойм. Себеби алар өздөрүнүн жасаган актыларын өзү жооп берет, анын цифрасын мен талкуулагым келбейт. Бирок биз ушул отчеттун жыйынтыгында биздин мамлекеттин бюджетинин каражатыны сарамжалдуу пайдаланганга жетишибиз керек да. Ошондуктан Данияр Эрмекович токтомго мен сунуш берет элем. Ошол өкмөт капиталдык салымдар беренеси боюнча объектилерди аткаруучуларга берүүдө ошол тендер системасын өзгөртүү киргизилсе, тендер өткөрбөстөн түз берүү жагын, милдеттендирген жагын мыйзам ченемдүү сунушту алып келсин деп токтомго киргизип койсок. Рахмат. Рахмат. Адил, жазыңыздар, сиз туура айтасыз, негизи ошону карап чыгыш керек. Анан кандайдыр бир жаңы ыкмаларды киргизип, кандай бир талаптарды. Туура айтат. Бүгүнкү күндө биз ошо канчалык бир ушу компаниялар карап чыгып, өзүнүн каражаты бар. Ошо салып аткан имаратка лайык өздөрүнүн каражаты бар компаниялары, тажрыйбасы бар, лицензиялары бийик деңгээлдеги лицензиясы бар компаниялар сөзгө карап чыгышыбыз керек. Себеби компаниялар акчасы жок эле баштап алат, бюджеттин акчасын биринчи шляпасына кийдирип, ошентип эле кеч бүтүрөт. Талапка ылайык мындай качественно бүтүрбөй атат да.
ошону карап чыккыла, бир иштеп чыккыла. Рахмат. Анда кийинки сөз суроо берүүчүн депутат Сурбалдиева Эльвира Жыргалбековна берилет. Рахмат. Алмазбек Шаршембеевич, чынында мен счетный палатаны өткөн жылы деген аябай критикаладым белем, бирок бул жылы абдан чоң жумуш жасалыптыр да. Бул үчүн силерге чоң ыраазычылык билдириш керек, мен ойлойм мамлекет. Менде мындай суроо да, күч түзүмдөр менен сиздерде кызматташтык кандай деңгээлде жүрүп жатат? Укук органдары менен, тиешелүү укук органдары менен. Эльвира Жыргалбековна, негизинен биз ар бир субъектиге аудит жүргүзгөндө жыйынтыгы менен отчет түзүлүп, анан кеңештен карайбыз, эсептөө палатасынын кеңешинде. Ал жерде эгерде ушундай укук же мыйзам бузуулар болсо, ошолор боюнча биз укук коргоо органдарга беребиз. Алар менен тыгыз байланышты иш алып барабыз. Ай сайын, квартал сайын алар менен орусча айтканда аксверка деп коебуз. Биз такташып турабыз, канчасы ишке ашырылды, канчасы сотко кетти, канча иш токтотулду, канчасы бүгүнкү күндө мындай терс жүрүп атат депчи. Ал боюнча азыр эле окуп кеттик элек. 24-жылы негизинен 9,7 миллиард сомго 119 материал жөнөтүлгөн. Прокуратура органдарына 4,4 миллиард сомго 73 материал, улуттук коопсуздук органдарына 5,2 миллиард сомго 41 материал, ички иштер органдарына 110,4 миң сомго 3 материал жөнөтүлгөн. Бул боюнча азыр айтып кеттик, иштер жүрүп турат, биз такташып турабыз өзүнүн отчеттук. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мына отчетуңарда деген 107 материал укук коргоо органдарына жөнөтүлүптүр, 3,6 миллиард сом дейт. Анын ичинде 28 боюнча гана иш козголуп, бирок сотко чейин 6 гана иш жетиптир да. Бул эмнеге? Кимдер начар иштеп атасыздар деген эле бир суроо да. Жооп берсе жакшы болот эле, кандай кээ бир иш чаралар токтотулат, кээ бир мындай иликтөө издери дагы аябай созулат да, ошолор боюнча. Бирок бул тынымсыз жүргөн иште бүгүнкү бул көрсөткүч эртең өзгөрүшү мүмкүн. Мен таң калганым анткени деген эми ар дайым ишкерлерге болуш келесиңер деп мага да таарынышат, бирок чынында деген мамлекетти тоногондо, мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттик кызмат менен жамынып алып, ушундай 3,6 миллиард уурдалса, сотко чейин бунун канча проценти? 6 эле иш боюнча сот болуптур жыйынтыгы да. Ишкерлер болсо, жетеги блогерлер болсо дароо эле камалып атпайбы? Бул кандайча? Укук коргоо органдар биякта отурасыздар, УКМКнын өкүлдөрү да отурат. Мен ушу жетекчилерине кайрылат элем да, эл арасында ишеним оңой менен келбейт да. Анан келгенде сөз менен гана эмес, чынында мамлекеттик кызматтын чоң позициялары менен жамынып алып, анан ушинтип счетный палата жакшы жумуш, чынында жакшы жумуш да. Цифраларды карап келсек, кандай болуп атат деп эметсек, аягында деген бирок жоопкерчиликке келгенде 6 эле иш козголуптур да. 6 эле иш боюнча, 28 иш боюнча укук коргоо органдары иш козготтур. Бирок 6 боюнча гана сотко чейин жетиптир да. Ушул нерселерди мен ойлойм, буну кийин палатадан да укук коргоо органына кайрылат элем. Дагы менде мындай суроо да, 1 миллиард сом кыргыз алтында 1 кечиресиз, майда жазылыптыр. 1 миллиардтан ашык сом мыйзам бузуу болуптур да. Бирок бул купуя. Жогорку кеңеш кантип буну көзөмөлгө ала алат? Сиз четинен чыгап бере аласызбы? Кат жүзүндө алып келип көргөзүп бересиздер, Сураныч, анткени буну эл билиш керек да. Эмне болуп атат? Бул чоң ири сумма болуп атпайбы? Андан тышкары эң ири мыйзам бузуу учурлары 4 кечиресиз 5 миллиардка жакын, 5 миллиард сомго жакын экен да. Бул өткөн жылда эле ошондой болуптур. Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү экен да. Бул жерде жер участкалары боюнча ижара келишимин 65% ашып бүтүлбөптүр, төлөмдөр өндүрүлбөй келет дейт. Анан ичинде да бир топ мыйзам бузуулар болуптур. Ошо боюнча тарых айтып бересиздерби? Мэрия боюнча, Бишкек шаар мэриясы. Бишкек шаар мэриясында өзүңүздөр жакшы билесиздер, турак жай куруучулар жерди алып, үйдү салганда, ошол үй сатылып баштаганда 17%га чейинки аянтчасын мэрияга өткөзүп бериш керек. Ал эми ошол 17% баягы гарант болуп турганда, булар уже курулушчулар жанагы салынган үйлөрдүн жерин базар баасында сатып алыш керек мэриядан. Бирок эмнегедир ушул иш көмүскөдө калып калган, бүгүнкү күндө аз эле курулушчулар сатып алган, калган баары мындайча айтканда
квартиралардын баарын сатып ийген, жанагыдай 17%га чейинки гарантийди Бишкек мэриясы алган да эмес, тигилер квартираны сатып. Анда убагында деген ошол мэриянын кызматкерлери көз жумуп сговорго барган турбайбы? Ошондой болгон. Ошондой болот. А ошол кызматкерлерди азыр тапса болбойбу? Бүгүн эми Бизге азыркы мен эмнеге кечиресиз? Алмазбек Шершенбиевич, эмнеге бул суроону берем? Биякта отурган депутаттын мен ойлойм 100%-не мага да ошол каттар келген да, ошол жерлер, үйлөр боюнча тызылдап албай куштар калды. Элбек Жалаловдун бул боюнча ушул 2 жылдык аудиттин жыйынтыгы менен бүт материалдар улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берген, чогуу иш алып барып атабыз. Бул Айбек Жанышбекович дагы бүгүн барып ошол боюнча жана думи деп коебуз, баягы муниципалдын ишканасын реорганизация кылып, баарын инвентаризация кылып чыгарып атат. Ошол 9 миллиарддын ичинен 4 миллиардка жакыны уже ордуна коюлду. Коюлуп атат уже. Анан бул боюнча иш алып барылып атат. Аягына чыгабыз деп Буюрса. Так, андан тышкары 121 миллион сомдон ашуун каражат боюнча бул троллейбустар, анан муниципалдык автобустар боюнча да субсидиялар тууралуу реалдуу таш көлөмүн эске албай бөлүнүп калганбы, мен ошол жагын түшүнбөй калдым да. Бул боюнча биздин Бул системдүү түрдө системный нарушение болуп атабы? Льготный биздин жүргүнчүлөр бар да, пенсионерлер бар, ошолордун так эсебин албастан эле ашыкча акча мэриядан субсидия берип коет, ушу троллейбус башкармалыгына, анан Бишкектин пассажирский автобазага. Транспорт департаменти бул жерде. Анан биз айтабыз, муну эмне так санап бербейсиңерби деп, анан как бирок ашып калган каражаттарын кайра мэрияга кайрылганга биз сунуштарды беребиз. Так эсеп жүргүзүлө деп. Ашыкча берип кетет да, жана льготниктерди ташыган үчүн. Анан тиги завышение объем строительства боюнча 20 миллионов деп жазылды, же мен сумманы туура эмес көрүп алдымбы? Бул жерде азыр эле окуп кеттик элек. Негизи бүт ушул капиталдык салымдар боюнча 1,5 миллиардка жакын. 1,5 миллиардка. Ошо мен түшүнбөй алдым да суммалар. Республика боюнча ал жерде көп ишканаларда. Анын 700 миллион ордуна коюла турган болсо 400 миллиондой уже ордуна коюлду. Бирок бул эми эртең дагы коюлат, бүрсү күнү коюлат. Бул коюлчу нерсе үзүлбөгөн процессте кете берет. Текущий. Дагы ордуна коюлат. Анан бюджеттин резерви деп 9,5 миллиард сом санап бериптирсиңер да? Кошумча резервди эсептептирсиңер да? Бул каражат эмне? Тиги аренда земли, мүлк сатуу же төлөмдөр эмне жагынан? Биз азыр эле айтып кеттик эле ушу мамлекеттик Силер жалпы санайсыңар, именно Бишкек шаары боюнча айтсаңыз, эми мен Бишкек шаарынан шайланган депутат катары сурап атам да. Биз жанагы айтып атпайбызбы, Кыргыз Телекомдо, бөлөк ушундай мамлекеттик ишканаларда көп негизи каражаттардын баарын учетко алган эмес да. Биз барганда ошонун баарын базар баасына келтирип, учетко коюп бергенде ушу резервтерде эртең бүрсү күнү эми мамлекеттин активи канчалык чоң болсо ошончолук инвестиция келет да. Биз ошолордун баарын бухгалтерский учетко алдырып атабыз, базар баасында баалап. Эми бул боюнча иш токтолбойт да, туурабы? Жыла берип боло берет дагы барган жерлерин карап. Мындай да, силер деген как это в системе там в животном мире есть там санитары леса, наверное, силер ошол болуш керексиңер. Негизи бирок деген ушундай чоң жумуш аткарылгандан кийин мен ойлойм, укук коргоо органдары буну аягына чыгып бир тазалана турган парламентте мисалы саясатка уурулар келбесин деп мына УКМКнын орун басары чоң жакшы мыйзамдап келип атат да. Негизи жакшы келечек муңдар үчүн бул жакшы мыйзам. Бирок тазалануу өзүңөрдөн башталыш керек. Мамлекетте иштеген адамдар, муниципалдык кызматта иштеген адамдар, жалаң эле депутаттар тазалайбыз деп отурат, чоң кызматтагылар тазалайбыз деп, бирок арасында деген 6 президент алмаштырган, ар бир тиги министрлерди, миңдеген депутаттарды алмаштырган орто звенодо ушинтип ушундай системдүү бузуулар калып кетсе, анда биз эч кандай жыйынтыкка келе албайбыз деп мен ошол боюнча аябай өкүнөм да. Ошондуктан сураныч, укук органдары менен жакшылап иштеп, ушуну аягына чыгарыңыздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчүн депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Алмаз Шершенбиевич, баяндамаңызда айттыңызда 96 кызмат адамы тартип жазасын, жана 6 кызмат адамы жоопко тартылды депчи. Ушуларда ушу баяндамаңызда, отчетуңузда бир атын, фамилиясын белгилеп жазып койсоңор жакшы болот эле да. 6 киши деп коесуздар, кимдер алар, каяктан, кайсыл министрликтен жоопко тартылды, ошону билип койсок жакшы болот эле да.
Айбек Алтынбекович, отчеттун ичинде кайсы ишканада фамилиясынан бери кандай жаза алып, канчасы жумуштан кеткенин, жана бир киши 3 жылдык эркинден ажыраткан Сүмбүл айыл өкмөтүнүн башкы эсептеп. Список бар, сизге беребиз отдельно. Бул жерде отчетто турат. Жок, Алмаз Шашамбекович, сиздичи бүтүндөй Кыргызстан угуп турат да, көрүп турат, түз эфир болуп атат да. Сиз бул жерде баяндама жасап атканда, жок дегенде ошо 6 киши жөнүндө сиз айтып коюшуңуз керек экен. Азыр дегенде мындай да, бизге берген отчетторуңуздарда тураттыр, мен көрбөй калгамдыр. Бирок мен корутундуда бул жерде көрүнгөн жок да, окулган жок. Айтып берейинби? Айтып койсоңуз жакшы болот ошолорду. Кызматынан бошотулган адамдар, бул Майлуу суудагы жылуулук менен жабдуу ишканасынан Сагындыков инженер, бул 26 июлда 2023 жылы кызмат ордунан бошогон. Ошол эле мекемедеги Каратаев башкы инженер, бул дагы ошол мезгилде кызмат ордунан бошогон. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо. Кызматтан бошогон туура. Мен айтып атам бошогон деп. Канча чыгым келтирип атат? Зыян келтирип атат. Жазып койсоңуз ошолорду, айтып койсоңуз ошолор жакшы да. Мен бошоп калды деп эле айтып койсоңуз, анда ал кереги жок бошоп койду. Чыгымдарын айтыңыз, зыяндарын айтыңыз алардын. Биз эми отчетко мунун баарын окуган отчетко киргизсек, Айбек Алтынбекович өзүңүз жакшы билесиз да, ар бир адамдык аябай мындай объемдуу болуп кетет. Азыр дагы отчеттун аягына чыкпай калдык. Эң эле жана эркинен ажыратылган 3 миллиондой каражатты уурдоо болгон Сүмбүл айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси. Ал жумуштан кетип бүгүнкү эркинен ажыратылды. Ал эми бул жерде баары жазылуу эмесе сизге так маалымат берели. Жарайт, ошо алтоон окуп коюңузчу анда. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен Жокоев директордун кызмат ордун ээлеген. 24-жылы 30 сентябрда кызмат ордунан бошогон. Ошол эле мекемеде Ишеналиев орун басардын кызмат ордун ээлеген. Ал 24-жылдын 1-апрелинде кызмат ордунан кеткен. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Салиев Бактияр Усманович бул дагы кызмат ордунан бошогон. Баткен районунун Самарканддагы айыл өкмөтүндөн Осмонов Арапбай Жолдошевич бул дагы ошо 24-жылы мартта кызмат ордунан бошогон. Үмүт айым, ушулар боюнча прокуратура иш козголду да турабы? Бүгүнкү күндө ошолор боюнча кандай чаралар көрүлдү? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башка прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Эсептөө палатасынын төрагасы белгилегендей, прокуратура органдарына 73 материал жөнөтүлгөн. Анын кароонун жыйынтыгы менен 27 прокурордук актылар келтирилип, прокурордук актын негизинде жалпысы 62 миллион 598 миң 296 сомдук зыян орду толтурулган. 25 материал боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимдери кабыл алынып, 5 миллион 329 миң 100 сом өндүрүлгөн. 6 материал кароодо, 5 материал боюнча мыйзам бузула текшерүү учурунда четтетилип, калгандыктан тактама түзүү менен чектетилип, 271 миң 396 сом өндүрүлгөн. 1 материал кароо учурунда башка органга жиберилген, 6 материал башка кылмыш ишин алкагында кароо үчүн бириктирилген. Укук коргоо органдары тарабынан 30 кылмыш иши козголуп, тергөө учурунда жалпы 3 миллион 624 миң 749 миң сом зыян олду толтурулуп, 3 кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлгөн, 5 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган, 12 кылмыш иштин тергөөсү убактылуу токтотулган, ал эми 10 кылмыш иши боюнча тергөө жүргүзүлүүдө. Кыскача ушундай маалымат. Рахмат, Алмаз Шашамбеевич. Министрликтерди текшерип барасыздар да. Же айыл өкмөттөрдү убакыт канча убакыт талап кылат сиздерге? Айбек Алтынбекович, бул боюнча биз жылдык аудитордук иш планга күндөрүн белгилеп баарын киргизебиз, бирок аудит учурунда кээ бир мекемелерде белгиленген мөөнөтүнөн эрте бүтүп калышы мүмкүн, кээ бир мекемелерде узакка созулуп кетиши мүмкүн. Бул боюнча ар бир аудитор жана ошо жумуш топтун жетекчилери кызматтык тил жазып, иш көбөйдү, баланча маселе менен деп, биз аларды узартып беребиз, кээ бирин кыскартып беребиз. Бул так бир 10 күндө же 20 күндө же 30 иш күндө бүтөт деп айтыш кыйын. Өзгөрүлүп турат да биздин бул мөөнөтү. Туура айтасыз. Кээ бирки жерлерде 50-60 күнгө чейин узарат экен да, Алмаз Шашамбеевич. Негизи мынакей Кумтөрдү айтсак, биз 7 ай текшердик, 8 киши. Бул эми ошол мекеменин Кумтөр эми ал башка өзүнчө. Бирок жергиликтүү бийлик, жергиликтүү
башкаруу бар да, өзүн өзү башкаруу. Ошолорду текшергениңиздерде 50-60 күн болот экен. А ким ошол жерге жергиликтүү эл кайрылганда, айыл өкмөткө кайрылып калса, барса, тура тургула, эсептөө палатасы бар, бизди текшерип атат. Кийинки жума келгиле, кеткенден кийин биз силерди кабыл алабыз деген ушундай коомдо сөз бар да. Алмаз Рашемович, бул нерсени бардык жерде бар. 50-60 күнгө чейин отурасыздар ал жердечи, текшерипчи. Анан бирок жергиликтүү элге ошол министрликке иш түшүп барган биздин жарандарыбызга бир аз кандай десем, тоскоолдук болуп калып атат. Ал жагында карап көрсөңүздөр. Айбек Алтынбекович, бирок жергиликтүү бюджетти караганда 50-60 күн отурбайт, может быть, бир сарайга окшогон чоң айыл өкмөттө эле бир кээде эле ушундай болуп калбаса, 10-15-20 күндө эле текшерип бүтөт ар бир айыл өкмөт. Анан ошол жердеги баягы кызматкерлер эми бизге шылтап, биз баарын айтабыз, эч кимге жолтоо болбогула ишине деп. Бизге кабинет менен материал, документтер берсе, биз иштей беребиз. Кээде гана ошол башчы эсепчи менен, бухгалтерлер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Анан жанагыдай кылып жарандарды кабыл албаганга биз жолтоо болбойбуз. Эми ал ошо айыл өкмөттөгү кызматкерлер бизге шылтап атат болуш керек. Мен муну ачык айта алам. Эгерде факт болсо, бизге шылтаган болсо. Алмаз Рашемович, бул айтып аткан сөзүңүз азыр угуп атат да. А жөнөкөй карапайым эл да угуп атат да бул нерсеничи. Мен эмне үчүн айтып атам бул жерде? Бул жерде мына аркаңызда укук коргоо органдары да отурат да. Бир сиз өмүр бою, мен билгенден көп жылдан бери ушул эсептөө палатасында иштеп келесиз да. Азыр заман башка. Азыр бүгүнкү күндө мурункудай эмес. Ушу эсептөө палатасында кандайдыр бир ыкчам, тез, ачык, айкын, так текшере турган сиздерде бир өзгөрүү болуш керек да. Кайсыл жагына кандай бир көз карашыңыз өзгөрдүбү ошол? Эми бүгүнкү күндө биз жанагы санарип өтөбүз деп атпайбызбы? Ушул мониторинг жүргүзгөндө дагы жана 2 жылдан кем эмес дегенде биз сунушубузду киргизели деп атабыз. Кээ бир айыл өкмөттөргө 3 жылдан кем эмес бир жолу барсак болот. Баягы алыскы айыл өкмөттөрдө кызматкерлердин мындай бат алмашуусу жок. Ал жерде эгерде жанагыдай каржы бузуулар жок болсо бир 3 жыл барбай койсок да болот. Мен азыр эле айтып кеттим эле, кээ бир чакан мамлекеттик ишканаларга биз 3-4 жылда бирден барып атабыз уже. Мындай жолтоо болбойлу деп. Ал эми жанагыдай жерлерге жылга башка туура келет. Биз дагы ошону программаны өзүбүз бекитип, карачу жагын карагыла, бугуларды карабагыла дегендей иш алып барып атабыз ал боюнча. Алмаз Рашемович, мындай болуш керек да. Сиздер азыр жогорку кеңешке, президентибизге, укук коргоо органдарына сиз өзүңүз кайрылуу жасадыңызбы, жасабадыңызбы билбейм. Сиз өзүңүздүн атыңыздан кайрылуу жасашыңыз керек. Ошол билим берүү министрликтерде, аймактын башчыларында, ошо айыл өкмөттөрдө таза иштөөгө сиз айтышыңыз керек да. Бухгалтерларды айтып атпайсызбы? Өзүңүз деле баяндамаңызда айттыңыз. Тез-тез алмашып атат. Башчылар тез-тез алмашып атат. Алар түшүнбөстүк, билбестик болуп атат. Ошон үчүн биздин ишибиз мондой нерсеге учурап калып атабыз деп айттыңыз да. Сиз ошол нерсени азыр айтып кайрылышыңыз керек да. Эмне үчүн дегенде коомдо бир эле сиздер эмес, ошол мамлекеттик бюджетти иштетип аткан органдар тарабында дагы бир таза иштөө жагы каралыш керек да. Алмаз Рашемович, иш алып баралы боюнча. Болбосо мындай болуп атат да. Бул сиздер жаман көрүнүп калып атасыздар. Эмне үчүн дегенде счетный палатаны кетирип алайлы, бирок инспектор жөнүндө жаман сөз жок, аудитор сиздер жөнүндө сөздөр болуп атат да. Ошолор биздин баштыктар менен сүйлөшүп чечип алса, биз жумушубузду бүтүрүп койсок, тезирээк анан биз ушул алдагы иш-чараларыбызды аткарабыз деген элде, коомдо сөз бар. Бул нерсе жок эмес, бар. Аны туура сиз кабыл аласыз деп ойлойм мен. Иш алып баралы боюнча биз дагы өзүбүздүн сайтка ар дайым жайгаштырып турабыз. Ишеним телефону баары бар. Ар бир жаран аудит жүрүп аткан жерге кайрылса болот. Биз ал боюнча коомдук кабыл алдамабыз да бар. Бүт барча иш алып барабыз, бирок жакшыраак алып баралы ал боюнча да. Алмаз Рашемович, мейли ал иштерди алып барасыздар, жакшы. Бирок сиз ушул дагы эсептөө палатасын жакшыртыш үчүн жогорку кеңешке, президентибизге, кабинеттин төрагасына бир кандай сунуштар менен кайрылдыңыз? Барбы ошол сунуштар? Бүгүнкү күндө биз кептин ачыгын айтканда баары эле каражатка келип такалат экен Айбек Алтынбекович. Ушул дагы маянаны көтөрүп берсе, бир бала ошондо токтойт элеби дейм да. Бүгүнкү күндө биздин маяна ылдыйкы болуп калды бөлөктөргө салыштырмалуу. Туура айтасыз. Сиз ушул боюнча өзүңүз бир кайрылдыңызбы? Кат аркылуу барбы ошондой? Биз эми сиздерге кайрылалы ошол анткени мониторинг эметиги. Алмаз Рашемович,
эгерде коомду тазалайбыз деп мамлекетибиз жакшы өнүгө турган болсо, эсептөө палатасы келет экен дегенде бардыгы так түз иштеш керек да. Эмне үчүн дегенде сиздердин айлыгыңыздар 4-5 миң доллар болуш керек. Инспекторлордун айлыктары 2 миң доллардан кем болбош керек. Сиздердин бардык техникалык базаңар бардыгы жакшы болуш керек. Ошондо сиздер так иштейсиздер да, ак иштейсиздер. Ана ушул боюнча бир кайрылуу жасасаңыздар, өзүңүздүн атыңыздан эле президентибизге жазсаңыз катты. Эгерде президентибиз тарабынан чечиле турган болсок, бюджетти биз тараптан бул жерден колдоо бере турган болсок, анда мамлекетибизде мыйзам бузуу деген токтойт бул. Текшерүү дагы азаят. Алмаз Сусемович. Бул боюнча иш алып баралы, сиз мени кабарлаш. Биз дагы муну күтүп жүрөбүз көптөн көп. Ошонго бир коркпой, мындай эле кат жазсаңыз, президентибизге эле жазсаңыз, президентибизден колдоо боло турган болсо, сөзсүз болот. Эмне үчүн дегенде азыр инспекторлордун айлыгы канча бүгүнкү күндө? 50-60 болуп калат. 50-60 миңге 50-60 эми аз. Ачыгын эле айтыш керек. Бир районду текшергени кетет, ошол сиз айткандай 20-30 күнгө. Алардын квартирасы, машинасы чечилген эмес, жок бүгүнкү күндө. Туурабы? Биз мамлекетте Данияр Эрмекович мындай кылабыз, ошо эсептөө палатасына айтабыз, булардын айлыгы аз, жанагы техникалар базалары жакшы эмес бүгүнкү күндө. Сиздер барып текшерип, өзүңөр акча таап, өзүңөр баккыла деген таризде калтырып койгонбуз да. Ошон үчүн Данияр Эрмекович, биз бүгүнкү эгерде чечимге макул боло турган болсоңуздар, урматтуу депутаттар, булардын айлык акыбалысын дагы көбөйтүү жагын карап койсок, кийинки жылдарга биздин мындай 13 миллиард мыйзам бузуулар деген азаят эле деген ойда. Эми 13 миллиардтан 10 миллиардта кайра кайтыптыр, 3 миллиардтан ашыгы бүгүнкү күндө аны дагы биздин укук коргоо органдары текшерип, аны кайтарат же ошол туура эмес иштеген адамдар бүгүнкү күндө сот жогуна тартылат. Эгерде чечимге туура келе турган болсо, Данияр Эрмекович, ошол чечимге кошпойсо жакшы болот. Рахмат. Эми Айбек Алтынбекович, бул сиздин сунушуңуз. Ар бир депутаттын сунушу эске алынат. Биз, Айбек Алтынбекович, биз сунушуңузду чечимге киргизебиз. Беребиз, була карап чыгып, анан бизге ошого карата жообун берет. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Абдибаева Айсан Нышанова берилет. Рахмат. Жерде көптөгөн коллегалардын суроолорунан көп маалымат алдык. Менде дагы деле бир кыска суроо бар да. Бюджеттерди аткаруудагы бузуулар жана кемчиликтер, финансылык тартипти бузуулардын жалпы суммасы 6 миллиард 749 миллион 800 миң сомду түзүп атат да. Мунун ичинен былтыркы жылкыга салыштырмалуу канча пайыз бизде өсүү же артка кетүү бар? Ошо так маалымат барбы? Бул эми азыр так айтыш кыйын, бирок мындай алып келгенде жылга эле ушулар кайра кайталанат да, ушул жакын суммада. Ушул эле сумма болот ал жылына. Жылына ушу сумма, өсүү же артка кетүү жок. Анда мындай суроодо менин байкоом боюнча мына 23-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын бюджети аткарууда финансылык тартип олуттуу өлчөмдө бузулган. Ушул эле жылы дагы 70% ушул мэриянын 4 миллиард 720 миллион 800 миң сом болуп жатат да. Бишкек мэриясына тийишелүү, туурабы? Ушуга кандай жооп бересиз? Эмне себептен ушунчалык чоң сумма, анан буга кандай чаралар көрүлдү? Нышанына азыр эле айтып кеттим эле, бул ошол 22-жылдын жыйынтыгы менен 23-жылынын аудит убагында жанагы турак жай куруучулар боюнча азыр эле айтып кеттик эле, ошол жер тилкелерин сатып алыш керек болчу куруучулар. Ошол боюнча сатылып алынбай калган. Биз мурунку жылдын эмеси менен бекиткенде ошол
23-жылы 7 миллиард 356 миллион сомго аныктап бергенбиз. Бул боюнча дагы укук коргоо органдарына материалдар берилген. Кийинки жылы барганда дагы ошол 24-жылдын жыйынтыгы менен 6 миллиард 749 миллион сомго тактап бердик мэрияга. Кошумча бул киреше болуп эсептелинет. Бул боюнча коргоондар жакшы иш алып барса, ошонун баары бюджетке кайтарылат да, жанагы турак жай куруучулар ошо салынган турак жайлардын жайгашкан жер тилкесин сатып алыш керек да. Кайтарылат десе, эми буйруса деп туралы кайтарылган. Бул жерде прокуратура берди өзүнүн маалыматтарын. УКМКга суроодо улуттук коопсуздук органдарына аудиттин 41 материалы берилиптир да, 5 миллиард 200 миллион сомго. Анын ичинен канча кылмыш иш козголуп, канчасы кайтарылып, канчасы иш козгоодон баш тартылды. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. УКМКга 41 материал жөнөтүлгөн. Анын арасында сотко жөнөтүлгөн бирөө, төргөө убактылуу токтотулган 1 материал, кылмыш иши козголгон баш тартылган 10 материал, тергөөнүн кароосунда 29 материал бүгүнкү күндө. Тергөө жүргүзүлүп жатат, 29 материал. Жыйынтыгы чыгат көбүсү. Жыйынтыгы жылдын акырына чыгабы же узарып кетеби? Эми азыр тергөө болуп атат. Тергөө бүткөндө анда ИИМге суроо барбы? ИИМден ички иштер органдарына 3 материал өткөрүлүптүр. 110 миллион сом өтүптүр да. Бул 29 материал боюнча жазык иши колдонулуптур, козголуптур. Анын ичинен 4 жазык иши сотко жөнөтүлгөн. 16 жазык иши токтотулган да. Эмне себептер менен токтотулган? Бизге жалпысынан өткөн жыл боюнча 3 эле материал жөнөтүлгөн. Аны төрага да өзүнүн баяндамасында белгилеп кетти. 3 материалдын экөөсүнө иш козголгон, бирөөнөн баш тартылган. 2 иш убактылуу токтотулуп турат. Бирөө боюнча буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн экен, ошол себептен иш козгоодон баш тартылган. 3 эле материал дейсизби? Ооба. Аудиттин жыйынтыгы менен 29 материал деп жазылып турат да менде. Быйылкы жылкыга. Ой, 24-пү? 24. Бул бардыгы болуп атак, ички иштер министрлигине 3 материал жөнөтүлгөн. Эсканчанда. Бардыгы болуппу? Бардыгы 29, ал эми ички иштер министрлигине 3 эле материал жөнөтүлгөн. 13 миллиардтан 10 миллиарды кайтарылыптыр, бирок 3 миллиарды дагы чоң акча да биздин мамлекеттик казынага бир олчогон суммада акча бузуу болуп атат. Ошонун жыйынтыгын дагы угалы буйруса бардык укук коргоо органдарынан жообун күтөбүз. Айрыкча ушу укук коргоо органдарына бизде кайрылуулар көп болуп атат. Эми бул отчетко деле тиешелүү эмес. Негизинен иш козголуп, негизсиз иш козголуп, кайра негизсиз жабылган иштерге кандай жоопкерчилик? Мен ушуга эч так жооп ала албайм да. Кандай жоопкерчилик көрөсүздөр? Например, ошо биздин өзүңүздөрдүн кызматкерлери да. Негизсиз иш козгоп алат дагы, анан негизсиз эле кайра жаап коюп атат да. Бул эми өзүнүн баягы менчик ишканасы эмес да. Туурабы, бул мамлекеттик деңгээлде укук коргоо органдары биздин эми жарандардын укугунан да ким коргойт? Алар иштен калат экен, соттолот экен, анан соттон акталып чыгат экен. Негизсиз иш козгогондорго эч кандай чара көрүлбөйбү дейм да. Мага ушундай кайрылуулар аябай көп, акыркы күндө көбөйүп кетти. Мен ушу боюнча бир тегерек стол болсо да бара турганмын, себеби менде арыздар көп. Кандай жооп бересиздер укук коргоо органдары? Мага бир жооп берип коюңуздарчы. Саламатсыздар дагы бир жолу. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, негизсиз козголгон кылмыш боюнча мыйзамсыз жоопко тартылган ар бир факттын баардыгы боюнча прокуратура тарабынан сөзсүз түрдө кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылат. Бир дагы факт мындай жөн ачык бойдон калтырылбайт. Кандай жоопкерчиликке? Ошону атап атсаңыз. Эми ал ар бир факт боюнча андай көп бизде, ал себеби кандай гана туура эмес кылмыш ишин козгоодон баш тарткан факт үчүн дагы атайын прокурордук актыларды, чараларды колдонобуз.
алардын үстүнө дисциплинардык тартипти ар кандай өндүрүштөр козголот, тартип жоопкерчиликтерине тартабыз. Баардыгы ал биздин көзөмөлдө турат. Ошол кызматкер кандай жоопкерчиликке тартылды, ошону айтып берсеңиз Үмүт айым. Ал боюнча сиз конкретно айтсаңыз, биз конкретно сизге жазуу жүзүндө маалымат беребиз. Бизде эч кандай жашыруун эмес, анын баардыгы сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Анда сиз комитеттен кийин мага жолугуп кетиңизчи. Менде кайрылуулар бар, сизге инфодокстон да жөнөтүлгөн, жооп келген жок. Сиздердин органга, прокуратурага. Ошонун аркасынан түшүп бир жообун алып берип коюн кайрылуучуларга. Анан эсептөө палатасына 3 миллиардты кайтарыш керек го, биздин казынага. Кайтарсаңыздар болду, биз колдоп беребиз отчетту. Ажырган нышанына бул токтобогон процесс эми, бул ордуна келе берет акырында. Ордуна коюлчу каражат. Эми Айбек Алтынбековичтин сөзүнө кошулам да, мен дагы таза, билимдүү, тажрыйбалуу адамдарда өзүнчө бир өзгөрүүлөр болуш керек. Бизде башка органдарда, башка мамлекеттик мындай органдарда өзүнчө бир өзгөрүүлөр, демилгелер чыгып атат да, ошолордун катарында сиз да өзүңүзчө бир жакшы демилге көтөрүп чыгып, жакшы бир өзгөрүү жактарын көрсөтсөңүздөр жакшы болмок да. Жылдык эле ушул сумма айлана бербеш керек да. Азайыш керек бул сумма. Ошол менин айтарым, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талабек Айтматовичке берилет. Рахмат. Данияр Мешумов депутаттар, мен кыска эле бир суроолорум бар. Алмаз Аршынбекович, мен отчетуңуз колдойм, мен тактоо иретинде бир суроолорум бар эле. Бул жерде 2024 жылга карата 2023 жылдын республика бюджетин аткарылышы боюнча силер белгилеген экенсиңер. Бул жерде 40 миллиард 400 миллион сомго кошумча булактарды белгиленген деп. Ушунун аткарылышы кандай болду? Аткарылды толугу менен? Бул боюнча аткарылат, бирок убакыт керек. Бул жерде биз былтыркы ошо бюджеттин аткарылышында жазганбыз. Альфа Телекомду мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатканда акцияларын 9 миллиард 8 миллионго. Ал жерде ошол бул 2000 кечирип коесуз, Алмаз. Бул 2024 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча силер өзү белгилеп белгилеңиздер да, туурабы? Бул 23 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча, ал эми 24 жылдын бюджеттин аткарылышын биз сентябрга чейин келип сиздерге отчет беребиз. Макул, мен ушуну жерде ошо мисалга келтирип эле кыскача берип коесуңар да, макул. Андан кийинки мына жанагы сырт жактан эл аралык өнүктүрүү фонддорунун кебиде биз көп кредиттерди алабыз. Ошо кредиттерди алганда ошонун аткарылуусун силер көзөмөл жүрүп аудит жүргүзөсүңөрбү? Ошол боюнча бул жерде отчетуңар жок экен да. Ошо боюнча эгерде финансылык мыйзам бузулар болсо мага кошумча маалымат берип койсоңуз, ал бул жерде эл аралык жанагы ЭЭПтин мүчөлүгүнүн астында ар бир көз карандысыз мамлекеттердин аудити менен чогуу иштеген кыска эме бар экен. ЭЭП органдан тышкы аудит контроль жүргүзүү боюнча эле маалымат бар экен. Берки маалыматтар боюнча сиз мага ошону берип койсоңуз, негизи отчетуңузду колдойбуз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроого жазгандар баары суроону кеңири берип жыйынтыкташты. Негизинен Алмазбек Шашимбиевич туура айтат, депутаттар. Негизи кылган жумушуңар көрүнүп турат. Жумушуңар жакшы, бирок эмнегедир жылдан жылга ошол эле нерсе айланып келип атат. То есть азаюу көзгө көрүнбөй атат. Албетте бул жерде мен ойлойм, ошо текшерүүнүн алдында бир кандайдыр профилактикалык жумуштар жүргүзүп, өзүңүз баяндамаңызда айтып кеттиңиз, кээде бухгалтерлердин именно сапаты боюнча көп маселе болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө отчеттун ыкмалары дагы көп өзгөрүлгөн. Система оплаталарга мына безналичный расчеттер өтүп атабыз. Бул көп өзгөрүүлөр болуп атат. Анын үчүн алар окуш керек да. Анан ошол жаңы тажрыйбаны, жаңы ыкмаларды булар алыш керек. Мен ойлойм, ошо силер дагы алдын ала бир инспекторлорду чыгарып, ошолорго үйрөтүп, көрсөтүп керек болсо, өздөрү мисал катары үйрөтүп турса, мен ойлойм ушундай нарушениялар азаят деп, себеби бул нерсе кайталанып келе атат. Анан могул жерде биздин коллегалар 2-3 орчундуу маселени көтөрдү. Мына бүгүнкү күндө текшерүүлөр боюнча бүгүндө каржы министринин алдында өзүнчө бир аудиторский өзүбүз текшерели деп. Эми бул логика жакпайт да.
Каражатты өздөрү берип карап өзү текшере беле. Бул конфликт интересов. Бул жерде туура айтат. Бул жерде карашыңыздар керек. Аудит ол независим болуш керек, көз карандысыз болуш керек. Атайын ошон үчүн биз көптөгөн эл аралык уюмдар менен келишимдер түзгөнбүз. Көптөгөн силер ошо уюмдарга мүчө болуп киргенсиздер, кандайдыр биз мойнубузга кепилчиликтерди алганбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге донорлор келип атат, кандайдыр бизге тажрыйба алып келип, биздин аудиторлорду окутуп, инспекторлорду окутуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзүңөрдө калышыңыз керек. Сиз көз карандысыз орган катары бул текшерүүлөрдү өзүңөр жүргүзүшүңөр керек. Бул боюнча биз дагы комитет менен бир кеңешип сүйлөшөлү. Анан мынау текшерүүнүн мөөнөтү боюнча туура айтат депутаттар. Кээде биздин жарандар айыл өкмөттөргө барганда токтоп тургула, аудит кетсин, анан келгиле деп көп жумуштар токтоп калып атат да. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына биздин жетекчилерибиз бир чоң реформаларды кылып, мына канчалыгын миңдеген мектептер, жолдор курулуп атат, айлык маяналары жогорулуп атат. Бул жерде ар бир мүнөт бүгүн маанилүү да. Ошондуктан ошо мөөнөттөрдү ички жоболооңор менен бир кандай бир жобо иштеп чыгып, бир кандай мөөнөт коюңуздар. Себеби чын айтканда аудиторлор аягында барат. Негизи инспекторлор текшерет. Мына ошоңор жумушуңар токтоп калбасын деп биз мына былтыр мурунку жылы дагы штат кошуп бердик. Мен ойлойм, ошо штат кошулган сайын силерде жумушуңар жеңилдеш керек да. Бай нагрузка кылбастан, уже биз ошо нагрузканы түшүрөбүз деп керекпи? Дагы айтыңыз, берели. Бирок ошол бир жакшы системаны иштеп чыгаруу керек да. 20 күн, 20 күндө жата жерде, түнөй жерде иштеп бүтүрүш керек да. А жыйынтыгын уже укук коргоо органдары уже аныктап, ага баа бере турган. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, биз комитеттин чечимине өтөлү. Комитеттин чечими кезеги менен 3-маселе, күн тартиби 3-маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2024-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын отчету жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш кароосуна киргизилсин. Комитеттин чечимине дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен жактырылды. Жана күн тартибиндеги 4-маселе Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2024-жылдын 19-июндагы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2023-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын отчету тууралуу токтомун аткарылышы жөнүндө маалыматты эске алынсын. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2024-жылдын 19-июндагы номер 2217/7 Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2023-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын отчет тууралуу токтому көзөмөлдөн алып салынсын. Комитет чечими дош койгон, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен эске алынды маалыматыңыз. Анда урматтуу чакырылгандар, бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Сиздерге ишиңерде ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Шалпараңыз